Кымбаттуу бир туугандар, баардыгыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат. Дагы бизге эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөрүн, ырайым сааттарын берип жатат. Ал эми биз ушул ырайым сааттарын туура баалап, туура колдонушубуз керек. Бүгүнкү сүйлөшө турган 6-чы биздин сабагыбыз, семинарыбызбы кереметтер тууралуу, ыйык жазуудагы Кудайдын кереметтери, Кудайдын жасаган иштери тууралуу болмокчу. Бирок биз керемет деген сөзгө, кереметтер тууралуу өзгөчө көңүл бөлөбүз. Эмне үчүн биз кереметтерди эске алдык? Ушул тууралуу, ушул темада сүйлөшүп, азын-уулак сүйлөшкөндө туура көрдүк. Анткени бул маанилүү. Себеби Кудай Теңир бир учурларда өзүнүн бир ишенимдүү адамдары аркылуу, пайгамбарлар аркылуу, өзүнүн адамдары аркылуу иштер жасаган. Кереметтердин өзүнүн бул жакта анын максаты болгон. Мен кичине түшүнүктүү болуш үчүн аныктама берейин. Анткени өзүмдүн сөзүм менен керемет эмне, керемет кандай десем көп болуп кетпеш үчүн мен аныктама жаздым эле. Керемет бул Кудайдын адамдарга өзүнүн кабарын ачып берүү үчүн, даңкын көргөзүү үчүн жасаган иши. Дагы кайталайын. Керемет бул Кудайдын адамдарга өзүнүн кабарын ачып берүү үчүн, даңкын көргөзүү үчүн жасаган иши же бир кубулушу десек туура болот. Анткени чындап эле ошондой. Демек бунун максаты бар. Максат Кудай Теңир кереметти жасаганда көрүүчү чогултуш үчүн эмес, алдаш үчүн эмес. Анткени иллюзия же фокус деп коет эмеспи? Фокусниктер, иллюзионисттер бар, жасайт, адамдарды таң калтырат. Андайлар ыйык жазууда болгон. Сыйкырчылар, көз боемочулар, ошондой фокусниктер. Бирок Кудайдын жасаган кереметинин мааниси, маңызы, анын максаты бар болчу. Демек, биринчиден Кудай Теңир адамдарга өзүнүн кабарын, өзү тууралуу түшүнүктү, өзүнүн бир сөзүн жеткириш үчүн ошондой кубулуштарды жасайт. Экинчиси өзүнүн даңкын көргөзөт. Анткени ыйык жазуунун борбору бул Кудай. Ал Кудай негиздеген. Эмесе биз ушул 4 мен бул жакта жазган бир нече пункт боюнча сүйлөшсөк, биз адашпайбыз, бизге түшүнгөнгө жеңил болот. Биринчи, керемет деген эмне? Биз жогоруда айттык. Керемет, анын максаты эмне? Керемет бул Кудай белгилүү бир адамдарга, жалпы адамдарга өзүнүн кабарын жеткириш үчүн жасаган иши, кубулушу деп. Жана ошондой эле анын даңкын көргөзүш үчүн. Биз керемет дегенде кандай кереметтерди билебиз? Экинчиси, кандай кереметтер Библияда бар? Бир нече аяттарга токтололу. Кандай кереметтер бар ыйык жазууда? Келиңиздер, чогуу Мисирден чыгуу китебин карап чыгалы сиздер менен. Мисирден чыгуу китеби Мисирден чыгуу китеби 9 бөлүмдөн окуп көрөлү. Мисирден чыгуу китеби 9 бөлүм 8 аят. 9-8 жаттаганга да оңой. Ошондо Теңир Муса менен Арунга мындай деди: мештен бир уучтан күл алгыла. Мусаны фараондун көз алдында асманга чачсын. Ошондо бүткүл Мисир жерин чаң каптап, бүткүл Мисир жериндеги адамдар менен малга ириңдүү жара чыгат. Алар мештен күл ууштап алып, фараондун алдына келишти. Мусаны асманга чачты. Ошондо адамдар менен малга ириңдүү жара чыкты.
качан 10 жаза Мисир жеринде көргөзүлгөндө ошол 10 жаза керемет болуп эсептелинген. Анткени ыйык жазуу, эгерде маанилүү окусаңыздар, ал жаза деп аталганы менен бул Кудайдын ошол фараонго көргөзгөн кабары болчу. Бирок фараон текеберденгендиктен эмне кылат? Кудай Теңир ого бетер өзүнүн кереметтерин көргөзүп атат. Мисир жеринде Мисирдин 10 жазасы деген сөз Мисирде кудайлар аябагандай көп болгон. Күндүн кудайы Ра, башка кудай Ра деп аталган. Жана ошко бака, мышык, ушундай бир жандыктарга да табынышкан. Ошол колдору менен жасаган бир айбанаттарга, жан жаратылышка жасаган ошондой бир жасап алган кудайларына Кудай өзүнүн күчүн көргөзгөн. Мына бул жерде Кудай силер эмессиңер, мына менмин деп. Демек, Кудай Теңир биз жогоруда айттык, өзүнүн кабарын жеткириш үчүн, даңкын көргөзүш үчүн эмне кылып атат? Керемет көргөзүп атат. Мен жогоруда окуган бул Библияда 1000 жолу керемет айтылыш, ошонун бири гана. Эбегейсиз кереметтер жасалган. Мен аяттарга токтололу, ошол кереметтер тууралуу, бирок эмне кереметтер эмес, бирок кереметтер кимдерге тиешелүү болгон, ошол тууралуу сөз кылабыз. Даниил 3:33. Мен аяттарды окуп берейин. Даниил 3:33. Мындай деп жазылып турат. Анын жашаандары кандай улуу, анын кереметтери кандай кудуреттүү. Мына, анын жашаандары кандай улуу, анын кереметтери кандай кудуреттүү. Кудурет анын күчүнөн кабар берет. Кудай Теңир негизги ошол жердеги ролду ойнойт. Каарман Кудай Теңир. Ыйык жазууда башталыш китебинде Кудай Теңир дүйнөнү жаратат. Дүйнөнү 6 күндө жаратат. Ошол 6 күндө Кудай Теңир дүйнөнү өз сөзү менен жараткан. Кудай Теңирдин жараткан эң акыркы чыгармасы бул обо энебиз болгон. Аял заты болгон. Кудай Теңир ошол обо энени адамды катуу уктатып турага жардамчыны жаратканда өзүнүн ушул жердеги адамдын кабыргасын алып жараткан болчу. Эми кабырганы алып туруп операция жолу менен адамдын акылы менен ойлонуп көрөлүчү. Адам жаратууга болобу? Болбойт. Бул мүмкүн эмес. Бул акылга сыйгыз. Демек, кымбаттуу бир туугандар, достор, керемет ушундай. Даниил айтып жатат, сенин иштериң кудуреттүү дейт. Бүгүнкү күндө биз илимдин тилимен алып караганда физиканын закону дагы, математиканын закону дагы, жаратылыштын закондору дагы Кудай жасаган кереметтерге баш ийбейт. Тагыраак айтканда, Кудай жасаган кереметтер ошол закондорго баш ийбейт. Кудай Теңир адам ойлоп тапкан мыйзамдардан да жогору турат. Муса пайгамбар бир жолу элди Мисирден алып чыгып кетип атканда, алдында чоң деңиз бар эле, Кызыл деңизи. Өтүш керек андан. 3 миллион элди, 3-4 миллион элди кантип андан алып өтөт? Туурабы? Ошондо Кудай Теңир айтты, таягың алдагы сууну чап. Муса Теңир ошондой жасады, суу экиге бөлүндү, суулар тартылды, жер ортодогу кургактык менен өтүп кетти. Биз ыйык жазууну окуганда биз ушинтип эле окуп кетебиз да, шытыр эле. Бирок эгерде акыл оюбузду, кунтубузду ошого коюп көрсөк, бул такыр мүмкүн эмес. Ыйык жазууда Кудай Теңир ошондой кереметтен 4 жолу көргөзгөн. Элди суу менен алып өткөргөн, 4 жолу көргөзүлгөн. Биринчиси, эң эбегейсизи ошол 3 миллион калкты, 4 миллион калкты бала бакыра менен эсептегенде Кызыл деңизден алып өткөн кургактык менен кургатып туруп. Экинчиси, ошол эле элди, бул Муса пайгамбардын учурунда болуп атат. Экинчиси, анын орун басары Жашиянын орунда болгон. Абдан чоң дарыя бар болчу, аты Ярдан деп аталган. Ярдандын аркы өзүнө өтөрдө
так эле ошондой Кудай Теңир кереметтүү жол менен Иорданды кургатып туруп ортосунда кургактык менен өткөргөн. Үчүнчүсү Илияс пайгамбардын учурунда ошол эле Иорданга Илияс пайгамбар чапанын ороп туруп чапкан кезде алда тартылып ортосунда кургактык менен Илиша экөө өткөн. Төртүнчүсү жыйынтыктоочу Илияс пайгамбар менен Илиша Иордандын аркы өзүнө өтөт. Ошол эле учурда алардын көз алдында оттуу араба менен оттуу аттар келип туруп Илиясты тирүүлөй асманга көтөрүп алып кетет. Бирок чапаны калып калат. Ал чапан менен кудум Илияс кандай кылса, Илиша пайгамбар анын шакирти. Ал эмне кылат? Сууну чапканда ал дагы эки бөлүнөт, өтүп кетет. 4 жолу кайталанат. Кептин баары чапанда эмес. Кептин баары Мусанын таягында эмес. Кептин баары Кудайда. Кудай Теңирде. Андан кийин Аюп 9:10. Аюп китеби 9-бөлүм 10-аят. Ал укмуштуу, улуу, изилдеңиз сансыз кереметтер жаратат. Мына Аюп пайгамбар айтышат Ыбрайым пайгамбардан дагы мурун же ошонун доорунда жашаган деп. Бул илгерки байыркы пайгамбарлардын бири. Эми ошол Кудай Теңирдин эмнесине кереметтерин да билген экен. Улуу изилдеңиз. Эми кандай кереметтер Библияда бар экендигине биз ар бирине токтолбойбуз, анткени Библияда жүздөгөн укмуш кереметтер жазылган. Өлүктөр тирилген, байыркы келишимди албатам. Болуп көрбөгөндөй улуу кереметтерин дагы бирин айтайын. Бул Жашия, Нундун уулу Жашиянын учурунда болгон андай керемет жер жүзүндө эч кандай бир жолу болгон, андан кийин болгон эмес. Бул күн бар да, күн өз огунда батып кетпестен бир күн бою же бир сутка бою ордундан жылбай токтогон. Элестетиңиздер. Нундун уулу Жашия айтып жатат, күн өз ордундан токто дейт. Күн токтоп калды, жылып кеткен жок. Эрежеси боюнча, жаратылыштын мыйзамы боюнча күн кандай? Чыгат, ал акырын анан кайра батып кетиш керек эле да. Жок, ал күн ордунда токтоп турду. Анткени бул жакта Кудайдын бир планы ишке ашыш керек болчу. Эми кеп Жашиядабы? Жок. Кудай өзүнүн руху аркылуу, Жашия аркылуу эмне кылып атат? Керемет жасап жатат. Ошондой эле үчүнчү карай турган нерселер, кимдер керемет жасашкан? Мыйзамдык кайталоо 34:12. Мыйзамдык кайталоо 34:12. Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Исраил элинин көз алдында көрсөткөн дейт. Чындап эле? Муса пайгамбар улуу кереметтерди көргөзгөн. Сууну экиге чапкан таягы менен, сууну канга боеп салган, бакаларды чыгарткан, чегирткелерди чыгарган, көөгөндөрдү чыгарган, чиркейлерди чыгарып атат. Андан тышкары ошол Муса пайгамбардын көтөрүп жүргөн таягы жылаанга айланган. Муса пайгамбар бир жолу элди ишендириш үчүн койнуна колун салып туруп көргөзгөндө колу аппак, пес оорулуу болуп калган, жара. Анан кайра колун салганда, анан чыгарганда колу таза болуп калган. Ошондой эле ошол Муса пайгамбар жалама аскага таягын тийгизди эле, андан аркырап суу чыкты, таштан суу чыкты. Ушулардын баарын Муса пайгамбар жасаган. Бирок Кудайдын кудуретинин негизинде. Туурабы? Андан кийин Матайдан болгон жакшы кабар 14-бөлүм 19-аят. Матайдан болгон жакшы кабар 14-бөлүм, бул жакта жазылып турат мында. 14-бөлүм 19-аят. Эл чөпкө отурууну буйругандан кийин ал 5 нан менен 2 балыкты алды да асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти, артып калган нандарды чогултканда 12 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде
Тамактангандардын саны 5000ге жакын эле. Мынакей. 5 нан 2 балык. 5 нан 2 балыкты 5 нанды эгерде нандын да көлөмү кандай? Чоң нан болсо 3 адам жеп коет, 2 балыкты мен өзүм жеп тойбой калам ага. Кичинекей балдар да тойбой калат. Эгерде чоң балык болсо мейли эле. Кичинекей балык. Бала бакыраны эсептегенде, аялдар менен бала бакыраны эсептегенде, бала чаканы тамактангандардын саны 5000 эле дейт. Демек, ал жерде 4төн балалуулар болгон, 3төн балалуулар болгон, 5тен балалуу аларды кошуп келгенде болжолдуу түрдө 20 миңден 30 миңге чейин адамды Ыйса Теңирибиз тойдуруп коюп атат. 5 нан 2 балык кайсы мыйзам иштейт? Ошондо дагы жазылып турат. Артып калган нандарды чогултканда 12 себет болду дейт. Болгону 5 нан болчу. Бирок кайра артып калды. Бул керемет эмеспи? Керемет. Андан кийин Жакандан болгон жакшы кабар 11-бөлүм 43-аят. Жакандан болгон жакшы кабар 11-бөлүм 43-аят. Муну айткандан кийин ал бийүү күнү менен Лазар чык деди. Ошондо колу буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Лазар өлгөн болчу. Лазардын өлгөнүнө 4 күн болгон. Анын денеси чирий баштаган, жыттана баштаган. Болгондо да күндүн аптабында ысыгында. Ыйса Теңир келди. Кечиксе да келди. Кечиксе деген сөз бул 4 күн өтсө да келди. Башкалар үчүн ал кечигип келгендей болду. Ал бирок кечигип келген эмес. Элдин Кудайдын таанып, Кудай менен элдешип калуусуна, Ыйсаны тааныш үчүн ал ошондой жолго барды. Лазар чык деди. Лазар тирилип чыкты. Кайсыл адам ушундай керемет жасаган бүгүнкү күндө? Ким жасаган? Кайсыл пайгамбар жасаган? Бир гана Ыйса. Анткени ал Кудай болчу. Андан кийин Элчилердин иштери 4-бөлүм 30-аят. Элчилердин иштери 4-бөлүм 30-аят. Сенин ыйык уулуң Ыйсанын атынан оорларды айыктыруу үчүн, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүү үчүн өзүңдүн колуңду суна көр, деп Кудайга чогуу сыйынышты. Ушинтип сыйынып бүтүшкөндө алар чогулган жер солкулдап кетти. Баары ыйык рухка толуп, Кудайдын сөзүн тайманбастык менен айта башташты. Анан кереметтерди андан кийин элчилер жасашат. Демек, Ыйса Теңирдин ыйык ысымынын атынан суранышып, кереметтерди жасоого, бул жерде жазылып турат. Жышаандарды көрсөтүү үчүн өзүңдүн колуңду суна көр. Демек, алар аркылуу өздөрү жасап жаткан жок, Ыйса Теңир жасап жатат. Анткени Ыйса өзүнүн максатына жетиш керек болчу. Ошол максатты ишке ашыруу бул кээ бир учурларда кереметтер менен да коштолгон. Ошондой эле Элчилердин иштери 6-бөлүм 8-аят өзүмдүн сөзүм менен айтып берейин. Бул жерде Степан Кудайдын рухуна толуп, Ыйса Теңирдин ысымы менен көптөгөн кереметтер жасаган эле. Мен айтып атпаймынбы? Абдан көп кереметтердин мен бир нечелерин гана мисал катары айтып атам, анткени биздин убактыбыз дагы жетпейт. Кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, мына кереметтер ушундай жол менен жасалып келген. Кудай даңкталуу максатында жана өзүнүн кабарын жеткирүү максатына жетиш үчүн. Эң жыйынтыгында бүгүнкү күндө керемет жасоого болобу? Бүгүнкү күндө керемет жасоого болобу? Же бүгүнкү күндө ушундай кереметтер болобу? Мен буга мындай жооп берейин. Биринчиден, Муса пайгамбар сыяктуу сууну экиге бөлүп жиберип, Ыйса Теңирибиз сыяктуу чыккын дегенде өлүктү тирилтип кеткен кереметтер бул дээрлик жок койсо,
Бирок Кудайдын көзгө көрүнбөгөн кереметтери күн сайын болууда. Кудай Теңир ошондой көзгө көрүнгөн кереметтерди жасабаса дагы андан көп кереметтерди, көзгө көрүнбөгөн кереметтерди, биз билбеген кереметтерди жасоодо. Канчалаган ооруларды айыктырууда, канчалаган ачкаларды багууда. Кудай Теңир сыйынган адамдар, мисал үчүн бир ушундай жөнөкөй мисалдарды айтып берейин. Бир жаш үй бүлөдө чогулушка аябай баргысы келет, бирок ошол күнү жамгыр жаап туруп алат. Шытыратып. Ошондо жаш кичинекей кыздар чогулушка баргылары келишип, чын жүрөктөн Ыйсанын аты менен керемет сурашат. Кудай Теңир, Ыйса атакебай, сен эркиңе туура келсе, биз чогулушка барганга ушул жамгырды токтото турчу дейт. Тып басылып калат. Бул керемет. Бир апа сыйынат, жыйынга көз жашын төгүп, рак оорусу менен ооруп, чалдыып калгандыгын айтат. Диагноз коюлат рак дешип. Бирок 14 күндөн кийин кайра келет дагы кубаныч менен айтат: мен кайрадан врачтарда көрүндүм, рактын бир дагы эмеси жок экен дейт. Бул кереметпи? Керемет. Ушул сыяктуу кереметтер абдан көп. Бирок ошол кереметтер бүгүнкү күндө көзгө көрүнүктүү жасалбайт. Ар бир адамдын жашоосунда, жеке жашоосунда Кудай Теңир кереметтер жасайт. Ошон үчүн кымбаттуу достор, Кудай Теңир ыйык жазууда бизге көзгө көрүнгөн кереметтерди эмне кылып атат? Көргөзүп атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө Кудай Теңирдин ар бир ишенген уул кыздарынын жашоосунда көзгө көрүнбөгөн жүздөгөн, ондогон, жүздөгөн, миңдеген кереметтер болууда. Ошон үчүн биз Кудайдын мына максат, Кудайдын ушул кереметтерине биз ишенебиз. Кереметтер бир учурда болуп келген. Биз айттык, Кудай өзүнүн кабарын билдириш үчүн, максатына жетиш үчүн, планын аткарыш үчүн жана өзүнүн даңкын көргөзүш үчүн. Ошол кереметтер бүгүнкү күндө дагы биздин жашообузда дагы болууда. Ошол кереметтердин аныктамасы өзгөрүлүп кеткен жок. Кереметтер чындап эле биз сыйынабыз, ишеним менен Кудайдан, Ыйсанын ыйык ысымы менен, анын атынын урматынан, ыйык ысымынын урматынан Кудай Теңир кереметтер жасоодо, өзүнүн максатына жетүүдө. Ошол эле учурда башкаларга дагы ал кубанычты тартуулоодо. Ошон үчүн бул кереметтерге ишенишибиз керек. Кереметтер, Кудайдын кереметтери болууда. Кудай Теңир өзүнүн кереметинен бизди үзүп салган жок. Муса гана, Даниэль, Лука, ал 2000 жыл баштагы, 3000 жыл баштагы каармандар менен гана чектелип калган жок. Бүгүнкү күндө биздин жашообузда да Кудай Теңир Ыйса өзүнүн кереметтери менен даңктала берсин. Кудай батасын берсин. Аминь.